Futbol oyununun ereceleri. 1863 жылы Лондондо 7 futbol klubu birgeleşip, azırkı futbolun birдей erejelerini kabul algan. Birinci, oynolçu topun standartları boyunca ereje 1971 жылы жарыяланган. Экинчи, ошол эле жылы дарбазачыга топту колу менен кармап ойногонго уруксат берилген. Үчүнчү, 1872 жылы топту бурчтан тебүү эрежеси чыккан. Төртүнчү, 1878 жылы трибунадагы судьяга ышкырык колдонууга уруксат берилген. Бешинчи, 1875 жылы эки жактагы устунду бириктирген жиптин ордуна жыгаштан устун колдонула баштайт. Ал эми дарбазанын бийиктиги стандарт боюнча 2 метр 44 сантиметр болгон. Алтынчы, 1880-81 жылдары судья футбол аянтына оюнчулар менен кошо чыга баштаган. Жетинчи, 1891 жылы футбол аянтына судья менен кошо 2 жардамчынын чыгуусуна уруксат берилген. Сегизинчи, ошол эле жылы дарбазаны жиптору менен бекитишкен. Тогузунчу, 1891 жылы жаза катары 11 метрлик алыстыктан топ тебүү жөнүндөгү эреже кабыл алынган.